Ырчы Ниля Нуркулованын апасы каза болду. Бул тууралуу Ырчынын жолдошу Урмат Усеновдун соц тармактагы баракчасына жазган. Буга чейин Ниля Нуркулованын атасы коронавирус менен ооруп, оор абалда ооруканада жатканын айткан. Менден апаңдын ден соолугу, абалы кандай болуп калды деп тынчсызданып, жакшы тилектерди жазып сураганыңыздарды окуп аябай ыраазы болдум. Рахмат. Бирок апамдын абалы өтө оор. Алланын райымы, мээрими менен буйруса бардыгы жакшы болот деген үмүтүм бар. Силерден болгон суранычым алакан жайып, апама дуа кылып коюңуздарды өтүнөмүн. Эч ким оорубасын деп жазган ырчы кыз. Булак аргумент кейжи. Анжелика Нуржигит Кадырбековдун сөздөрүнө жооп кайтарды. Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков буга чейин мамлекеттик иш-чараларга чакырганда келбеген ырчыларга чара көрүү керек деген пикирин билдирген эле. Ал мамлекеттик иш-чаралар биринчи орунда турушу керек. Кээ бир ырчылардын анча-мынча официалдуу кечилерге чакырып калсаң тоюм бар эле дегенин угуп жүрүп, мамлекеттик иш-чараларга чакырган учур келбеген ырчыларга чара көрүү керек деп белгилеген. Министрдин бул пикирине ырчы Анжелика төмөндөгүдөй жооп кайтарды. Эми ырчыларды дагы жаңы министрибиз угуп койсун. Бир суроо, концерттик зал куруу планда барбы? Учурдан пайдаланып өз оюмду жазайын. 23 жылдан бери эмгегимдин тарыхчасын ачып, бир грамота бербеген Маданият министрлигине мен дагы нааразычылыгымды билдирип кетейин. Ырчылар арасында дагы бир мамлекет тарабынан өткөн концерттерге температура болсок дагы, жаңы төрөсөк дагы, COVID-19 болсок дагы чакыруудан калбай барып жатабыз. Керек болсо 15 жыл аралыгында чоңдор үчүн резиденцияга барып, бир күндөп репетиция жана кезек күтүп ырдап келе жатабыз. Ыр жаздырганга же ошол эле жасаганга жетпеген акча төлөнүп калат. Анан албетте той багып келет бизде. Жеки концертке тааныш билиш аркылуу гана министрликтен келип куттуктоо сөз айтып калышпаса, Айтор буга чейинки эки министр тең тойго кетип, маданият өкүлдөргө көңүл бурулбай калган учурлар жок эмес. Кече 20дан ашуун ырчылар эшикте суукта Маданият министрлигинин чакыруусу менен бекер ырдап колдодук. Бир сом эмес, бир стакан ысык чай уюштура алышпады. Мен кээ бир чыгармачылыктагы ага-эжелеримди көрүп кабыргам кайышат. Өз өмүрүн чыгармачылыкка арнап, тытынып, соода кылып, акча таап, ошол акчага ыр жаздырып келишет. Клип, костюм, жайылтуу деген нерселерге укмуш көп акча кетет. Мунун баары чыгармачылыкка, угармандарына болгон сүйүү үчүн. Ал эми кыялданып жүрүп алган Маданият отличниги эмне берет? 1% арзандатуу бир жерге берилсечи? Чара көргөндөй мамлекеттик кызматкерлер болуп айлык алып жатабызбы? Мамлекеттин же министрликтин каттоосунан тастыктоочу күбөлүк алып турбузбу? Же Маданият күнүң өрмейин деп бир куттуктоо кагазын беришиптерби ушул күнгө чейин? Ырчыларды чогултуп жыйын өткөрүлүш керек деп ойлойм. Улуу муун ырчылардан, жаштардан байкоочу кеңеш түзүлсүн. Ачык иштеп, келишимге кол койдуруп, анан чараларды көрө бергиле деп жазат ырчы. Булак аргумент кейжи. Арменияда Пашинянды өлтүрүү аракети катталды. Арменияда премьер-министр Никол Пашинянды өлтүрүү аракети болуп, өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматы кырсыктын алдын алууга жетишкен. Бул тууралуу атайын кызматтын сайты жазды. Маалыматка ылайык, куттумду бийликке каршы топтун адамдары уюштурган. Алар Армениянын башкармалыгынын жетекчисиз калтырып, бийликке келүү максатын көздөгөнү айтылат. Окуяга байланыштуу бир нече оппозиция лидери кармалды. Алардын катарында оппозициялык Мекен партиясынын лидери, улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Артур Ванетян, Армениянын республикалык партиясынын мурунку жетекчиси Ваграм Багдасарян жана башкалар. Эске салсак, 9-ноябрда Армения менен Азербайжандын жетекчилери Орусиянын ортомчулугу астында 3 тараптуу келишимге кол коюшкан. Ага ылайык 10-ноябрдан тарта Тоолуу Карабактагы согуш токтотулган. Тоолуу Карабактагы келишимге кол коюлгандан бери Арменияда тынчтык жок. Армян эли өкмөт башчынын мындай аракетин чыккынчылык катары баалоодо. Буга байланыштуу оппозиция өкүлдөрү Пашиняндын отставкага кетүүсүн талап кылышууда. Булак Ринг Кейжи. Атамбаевдин кызы Алия Шагиева элди митингге чакырды. Бүгүн 16-ноябрда эски аянтта мурунку президент Алмазбек Атамбаевди колдоо митинг өтөт. Бул тууралуу анын кызы Алия Шагиева Instagram баракчасы аркылуу билдирди.
Алия Шагиеванын айтымында Алмазбек Атамбаев абакта мыйзамсыз отурат. Достор, көпчүлүгүңүздөр билесиздер, менин атам Алмазбек Шаршенович Атамбаев темир тор артында мыйзамсыз отурат. Эч кандай далили жок, бардык сот отурумдар жабык эшик артында өтүп жатат. Алар күбөлөрдүн көрсөтмө беришине жол беришпейт жана иштин жүрүшүнө ар кандай жол менен тоскоолдук кылышат. Мен жана менин туугандарым ачык, чынчыл сотто талап кылабыз, деди Шагиева. Ошондой эле Атамбаевдин кызы кайдыгер карабагандардын баарынан атасын колдоп митингге келип, колдоп берүүсүн өтүндү. Ал эртеби кечпи адилеттүүлүк орнойт деп баса белгиледи. Булак Назар Ньюс KG. Издөөдө жүргөн экс-министр Кашкар Жунушалиев Москвадан байкалды. Бишкектеги башаламандык учурунда качып кеткен мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Москвадан байкалды. Компровод Telegram каналында ички иштер министрлердин мурдагы кызматкерлерине окшош адамдын сүрөтү жарыяланды. Белгилегендей, иш-чара Россиянын милиция кызматкерлеринин күнүнө арналган. Эсиңиздерге сала кетсек, 5-октябрдан 6-октябрга караган түнү Бишкектеги башаламандыктан кийин кылмыш иши козголгон. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана ички иштер министрлигинин экс-жетекчиси Орозбек Опунбаев менен Кашкар Жунушалиев кызмат ордунан таштап качып кетишти. Алар издөөгө алынганын Садыр Жапаров эл менен жолукканда айткан. Булак Кыргыз Today. Тажикстанда белгилүү дин кызматчысы камалды. Тажикстанда салафиттердин бейрасмий лидер катары таанымал белгилүү дин кызматчысы Сиражетдин Ишани камалды. Бул тууралуу РФ радиосунун тажик кызматы анын туугандарынын бирине шилтеме берип билдирди. Маалыматка караганда, дин кызматчысы Душанбе шаарынын Зарафшон маалесиндеги үйүнөн күч органдарынын өкүлдөрү кармап кеткен. Анын компьютери жана диний китептери конфискацияланган. Азырынча Сиражетдин Ишанинин эмне себептен камалганы белгисиз. Шаардык милиция бул кабарды бышыктап да төгөнгө да чыгар элек. РФ радиосунун тажик кызматы дин кызматчысы менен кошо анын бир канча шакирти кармалганын жазды. Сиражетдин Ишани 2009-жылы камалган, 7 жылга эркинен ажыратылган. Анда ага улуттук, расалык жана диний кастыкты козуткан деген айып тагылган. Ал абактан 2010-жылы мунапыс менен бошотулган. Былтыр апрелде Сиражетдин Ишани видео каралуу жасап, бийликти мамилдик интернетте кымбаттатканын, кубаттанган жана интернетте кылымдын ордосу деп атаган. Ошол эле маалда ал интернетте таккай колдонот жана соңку кездери YouTube каналы аркылуу колдонуучулардын дин тууралуу суроолоруна жооп берип келген. Булак Борбор Азия жаңылыктар кызматы. Сооронбай Шарипович, сизди бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайм. Достукту бетине кармап алып, жеке кызыкчылыгынан өйдө боло албаган адамдын ылпылас сөздөрүнө чыдадыңыз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизди бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайм. Сиз мамлекеттин башында турган учурда сабырдуулуктун, айкөлдүктүн жана адамгерчиликтин үлгүсүн көрсөткөн көп кадамдарды жасадыңыз. Достукту бетине кармап алып, жеке кызыкчылыгынан өйдө боло албаган адамдын ыплас сөзүнө, жалаларына, адам чыдагыс айыптоолоруна, ал тургай мунафык, капыр деген мусулман баласы үчүн эң жагымсыз сөздү уксаңыз дагы сабырдуу болдуңуз. Бүгүн алар досун сатты деп айтып жүрүшөт. Сиз дос болумуш эткен арам ойлуу бир адамдын жеке каалоосун миллиондогон элдин кызыкчылыгынан жогору койгонуңуз уурулардын тарапташтарына жакпай калды. Айрым басма сөз каражаттары сөздөрүн активист атап алган бейбаштар кемсинтип каалагандай шылдыңдаса дагы деңелген жоксуз. Мамлекетти башкарган алгачкы жылыңыз эл аралык достукту бекемдөө, бузулган мамилелерди калыбына келтирүү менен өттү. Экинчи жылы тейтеңдеген досуңуздун жинделиги убактыңызды алды. Үчүнчү жылыңыз санариптештирүү, аймактарды өнүктүрүү, мектеп, ички жолдорго асфальт төшөө, шаарларды жарыктандыруу, парктарды, ооруканалардын курулуштары, элек жерине таза суу чыгаруу менен уланды. Бирок дүйнөнү каптаган апаат COVID-19 илдети аябай тоскоолдук кылды. Экономикалык кризиске карабай, ыкчам аралыкта заманбап ооруканалар салынып колдонууга берилди. Акыркы саясий окуяларга байланыштуу элдин тынчтыгы, бакуат жашоосу жана саламаттыгы үчүн кызматты тапшырып кеттиңиз. Сизди колдогон миллиондогон эл керек болсо кызыл өңгөчө үзүлгөнчө өкүрүп кет деп жаткандар дагы отставкаңызды оор кабыл алышты. Чыгып бара жатканда кол чабуулардын коштоосунда өтө жогорку сый-урмат менен узатуу болду. Азыр жүзүңүз жара, карапайым эл менен жума сайын намазга барып, күн санап кадырыңыз өсүп жатканы байкалууда. Арабызда аман жүрүңүз, көп жашаңыз, сизге сый-урматым абдан жогору. 62 кутман кураңыз кут болсун. Дайырбек Орунбеков, журналист. Булак Назар Ньюс KG.
Мелис Мырзакматов Түркиядан келип саясатка аралашууга даяр. Оштун мурунку мэри эгерде колдоочулары аны колдосо, саясатка аралашууга даяр. Ош шаарынын экс-мэри Мелис Мырзакматовдагы деле болсо Түркияда жана өзүнүн бизнесине байланыштуу суроолорду чечип жатат. Бул тууралуу Вести KG'ге анын жакын чөйрөсүнөн Манас Осмон аттуу адам билдирген. Ал Анкарада 6 жыл жашаган деп эскерди Осмон. Ал жакта бизнеси бар, ошондой эле Кыргызстанда ишин улантып жатат. Мелис Мырзакматов ал жактагы ири компаниянын вице-президенти. Ал өз ишин жүргүзүүнү жана өнөктөштөр менен сүйлөшүүнү улантууга кетти. Жакынкы аралыкта анын келишин чыдамсыздык менен күтөбүз. Ал Кыргызстанга келгенде соттук суроолордун бардыгын толуктап бүткөн. Ага каршы мурда козголгон иштер бурмаланган. 3 күндүн ичинде муну далилдөөгө мүмкүн болду деп билдирген. Маектештин айтымында мекенине кайтып келгенден кийин Мырзакматов Ош жана Бишкек шаарларында жашайт. Ал саясий иш-чараларга активдүү катышууну көздөп жатат деп билдирген. Анын мэр, премьер-министр же спикер болом деген ой жок. Ал Кыргызстанда барып турукташып, мыйзамдуу каналга кайтып келгенде саясий күрөшкө катышууга ниеттенип жатканын кошумчалаган. Эскерте кетсек, Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзакматов 28-октябрда Кыргызстандан чыгып кеткен. Кийинчерээк анын айланасындагылардын булактары Мырзакматов 10 күндөн кийин мекенине кайтып келерин айтышкан. Булак Аргумент KG.